Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Бүгүнкү менин видеом 21-кылымдагы адамзатка, дегеле жаратылышка, тирүүчүлүккө каршы жасалган эң бир чоң кылмыш, кыяматчылык жөнүндө болмокчу. Анда эмесе мени менен болуңуздар, достор. Достор, сиздер жакшы билесиздер, нефти, мунай продукциялары абдан баалуу жана нефти продукцияларынан көп нерселер жасалат. Ушул кимдин колунда ушул мунай заттарынын запасы көп болсо, ошолордун мамлекети бай, ошолордун өздөрү бай, ошолор бакубат мамлекет болуп эсептелет. Ушул нефтини казып алууда дүйнөдөгү капиталисттер ар кандай ыкмаларга, ар кандай жолдорго барышат. Ошол нефти казып алуу, ошол акчаны чогултуу, ачкөздүктүн эсебинен адамзатка, башка нерселерге дагы карабай, ар кандай бир коопсуздук эрежелерин дагы сакташпай, абдан бир ушундай туура эмес иштерди көп кылышат да. Ошондой чоң катастрофага алып келген, нефти казуудагы чоң катастрофага алып келген окуя 2010-жылдын 20-апрелинде Мексика кысыгында, Мексиканский залив деп коет, ошол жерде Американын Луизиана штатына 80 километрге жакын жерде ошол 2010-жылы 20-апрелде чоң авария болот, достор. Бул ошондой чоң океандардагы нефтинин запастары аябай көп болот экен. Ошондой океандагы нефтилерди казып алуу үчүн ар кандай методикалар, ар кандай инструменттер колдонулат экен. Ошолордун бири платформалар деп коет экен. Бул чоң, баягындай абдан чоң платформаны орнотуп, анан ошол суунун астынан 1,5-2 километр тереңдикке чейин казышып, нефтинин баягы атып аткан эмесин багытка келтирип туруп чыгарып, анан ошентип нефтини алып кетишет. Ошондой компаниялардын бири америкалык компания Глубоководный горизонт деп аталат экен, орусчасы. Ошондой терең суудагы горизонт деген компания ошондой платформаларды арендага берип иштетет экен. Ошондой арендага ошол компаниянын ошол платформасын, ошондой чоң платформаны BP, British Petroleum компаниясы, мен өткөндөгү берүүмдө дагы айткам, арендага алат. Алып, алардын максаты ошол мунай заттарын океандын астынан, тереңдик жагынан казып алып чыгуу. Эми бул иштерди жүргүзүш деген абдан татаал болот экен уюштуруп алгыча. Себеби ошол жерде океандын астынан чыгып келе жатканда цементтеп, бетондоп тура тургандагы өздөрүнүн башка дагы бир компания болот экен. Ошентип бул мунайды чыгаруу үчүн 3 компания катышкан экен ошол 2010-жылкы окуяга. Биринчиден арендага берген Глубоководный горизонт, андан кийин дагы бир компания, алар ошол суунун астындагы эмелерди, трубаларды цементтеп, баягы нефтинин калдыктары чыгып кетпес үчүн цементтеп, бетондоп тура турган компания. Ал эми үчүнчүсү ошол арендага алган British Petroleum BP компаниясы. Ошентип алар абдан шашылышып, тез аранын ичинде ушул ачкөздөнүшүп, мунайга жетүү үчүн коопсуздук эрежелерин сактабаштан тез аранын ичинде алууга аракеттене башташат. Ошол жерде көптөгөн катачылыктардын баардыгы бир мезгилде келип калат да. Андан кийин ошол нефтини казып алуу процесси башталганда жердин алдынан аябай чоң басым менен чыгып келе жаткан эме жарып, турбаны, газ менен нефти чоң жарып эле тек болбостон үстүнө чыккандан кийин кичинекей бир искрадан жалын тутанып, чоң жарылуу болуп, атом бомбасы жарылгандай жарылат дагы. Андан кийин чоң пожар, өрт башталат ошол жерде. Пожар, өрт башталганда 115 ошол жерде иштеген кишилер, жумушчулар эптеп качып, жанагындай спасательный лодкалар менен качып чыгышат. Ал эми 11 адам ошол жерде качалбай дайынсыз жоголот. Алар да каза болгон деп эме кылышат. Дайынсыз жоголгондон кийин океандын ортосунда албетте алар тирүү калмак беле. Андан сырткары ошол авария учурунда, өрт өчүрүү учурунда дагы 2 адам дагы каза болот. Ошентип абдан чоң катастрофа болот бул жерде. Ал чоң катастрофа алардын нефти платформасынын эле кулап калганы ал эчтеке эмес. Ошол жердеги баягы нефтинин агымын чыгарып, сууга, аябай океан суусуна абдан көп нефтилердин агымы чыга баштайт. 3 ай бою токтобой чыгып турат. 3 айда зорго эптеп
баягы мени жабышат. Бул жерде катачылыктар ошол цементтин качествосы, жанакы сыртында бетондой турган эмелердин ошонусу да начар болот. Баягы авария болгондо өздөрүн жаап кое турган автоматический эме кыла турган механизми дагы иштебей калат. Иши кылып деги койчу бир топ баягы жетишпегендиктердин баардыгы бирге болуп ошол жерде ошол катастрофага алып келет. Анын эң бир чоң последствиясы миллиондогон баррель нефтилер океан суусуна, дүйнөлүк океан суусуна агып кошулуп чыгып кетишет. Албетте нефтилер суунун үстүндө болуп калат. Жүздөгөн канаттуулар ошол океан суусунан байланышы бар. Жүздөгөн канаттуулар, ондогон жаныбарлар ошол жерде, ар кандай жаныбарлар өлүшөт, ошо кырылып жок болушат ошол. Андан дагы чоң бир зыян, достор, планеталык масштабтагы зыян. Биздин планета, биздин жашообуз ар биринин өзүнүн ыргагы бар, достор. Мына мисалы үчүн жер күндө 365 күндө айланып чыгат, 24 саатта өзүнүн огунда айланат. Ошондой абанын эмелери бар, айдын өзүнүн бир эмелери бар. Ушундай бизди Кудай түзүп койгон. Ошондой бир баардык механизмдер баягы сааттын механизминдей чыкылдап иштеп турат. Бул жерде эч кандай бир ага кошумча же алымча адамдар тарабынан же болбосо башка бир катастрофалар тарабынан киргизилсе чоң бир катастрофаларга алып келинет да. Булардын эң адамзатка, ушул планетага тийгизген зыяны, достор, ошол миллиондогон баррель нефти суунун үстүнө чыгып кеткенден кийин албетте нефтинин тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан айырмаланып, ал каттуу болот экен. Ошол Мексика заливинен башталып, ошол залив аркылуу дүйнөдөгү Гольф стрим агымы деген агым, баягы океандардын үстүндө дагы кадимкидей жол сыяктуу бир агымдар болот экен. Ошолордун бири Гольф стрим агымы. Ошол жактан башталып Америка жактан Европага чейин жылуу агымды агызып келип, ошол биздин погода, аба ырайыга таасир эткен ошол баягы механизмдер иштеп турат да. Мына мисалы үчүн бул жерде кыш, бул жерде жаз, бул жерде жай, бул жерде күз дегендей, бул мезгил. Ошол Гольф стрим агымы өтө албай калат. Баягы канчадыр бир айдай кечигип келет. Себеби суунун үстү каттуу болуп, нефти калдыктары мишайт этип, эме кылып Гольф стрим агымы баягы өзүнүн ылдамдыгын, скоростун жоготуп, ошол жерде планеталык масштабтагы чоң зыян келип чыгат да, достор. Ошонун негизи менен ошол жылы Европада аябай кыш суук болот, потому что жылуу агым кечигип келет да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошончо жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон жаныбарлардын баардыгы кырылып, нефтиге эме болуп, мутанттар баягы передачаларда көрүп жүрөт, ушул интернеттен казып көрсөңөр болот. Көзү жок балыктар, көзү жок ушундай эмелер, ар түрдүү жаныбарлар ушундайлар пайда болот да. Андан дагы эң негизги биздин айта турганыбыз, ошол америкалыктар ушундайлар болуп кетерин алдын алганбы же болбосо башка максаттар менен чыгарышканбы? 2007-жылы эле Synthetic Genimox деген компания 2007-жылы патентовать этип, бир жасалма бактерияларды, мен мурунку передачамда дагы айткам, жасалма бактерияларды, ДНКны, достор, кадимки эле ДНК, РНК дегендер бар го, ошо дезоксирибонуклеидный кислота деп коет, ошол адамдагы баягы ДНК жынжырчаларынан турат, тирүү организмдер. Ошондой ДНКны компьютер менен модельдештирип туруп, ошондой жасалма модельдештирилген ДНКны бактериянын ичине салып, жасалма бактерияны ойлоп чыгарышат. Булардын максаты ушундай углероддорду жеп жок кыла турган, ушундай бир катастрофалар болсо, ошол нефти калдыктарын жеп жок кылууга арналган деп чыгарышат. Эми бул жерде азыр дүйнөдөгү окумуштуулар эки көз карашта бул ошондой эле максатта. Экинчиден, биологиялык курал катары дагы колдонууга болот экен да буну. Иши кылып, ошентип баягы жасалма бактериялар 2007-жылы эле патенттештирилип турган болот, даяр болот, алар уже пробиркаларда турган болот да. Андан кийин ошол BP, бул нерсенин бардыгы BP компаниясынын заказы менен жасалган болот. Ушулар страховка кылышып. Ошол авария болгондон кийин булар ар кандай нерселер кылып нефтини калдыктарын ажыратууга аракеттешет, бирок эффект аз болот да. Реагенттерди чачышат, самолеттор менен, башка нерселер менен ар кандай кылып чогултушат. Деги койчу колунан келген нерселердин баардыгын жасап көрүп, такыр
натыйжа болбогондон кийин анан ошол баягы өздөрүнүн жасалма бактерияларын сууга киргизишет. Койгондон кийин чын эле кандайдыр бир убакытка чейин баягы бактериялар, жасалма жандыктар ошол нефтилерди жеп башташат. Андан дагы кызыгы бир аз андан кийин башталат достор. Бактериялар нефтини жеп көбөйүшүп, андан кийин бир аз суунун астына тереңдеп киргенден кийин алар нефтиден дагы таттуу сонун нерселерди таап алышат. Балыктарды, башкаларды, албетте биздин денедеги, тирүү организмдеги углероддор, ошол эле аминокислоталар, белоктор нефтиге караганда бир канча эсе таттуу, бир канча эсе жакшы экендигин алар аныктап тактап билишет. Анткени алар бактериялар кадимкидей эле жаныбар заттар болуп эсептелет. Ошол жасалма жол менен чыгарылган достор. Ойлосоңуз, жасалма жол менен чыгарылган бактериялар. Андан кийин алар ошол көзүнөн чалдыккан тирүү заттардын баардыгын жеп башташат. Балыктар, киттер, акулалар, иши эмне болсо ошону, куштар баардыгы өлүп, андан дагы эң акыркында адамдарга келип түшөт. Ошол Мексика заливиндеги көптөгөн жүздөгөн адамдар ар кандай бир оорулар менен ооруй башташат. Муну синяя чума деп, көк грипп, синий грипп деп аташат. Синяя чума деп коюшат. Кадимкидей эле баягы өпкө шамалдап, өпкө сезгенип, өпкөдөн чирик заттар чыгып, какырык эмелер ушундай болуп эле. Анан дагы бул оорунун эң жамандыктары булар ошол бактерияларды эч кандай бир антибиотиктер таасир этпей тургандай кылып чыгарышкан болот да. Эмне максат менен андай чыгарышкан белгисиз да. Ал эми адамдардын өлгөндүгү ошол бактериялардан эмес, кандайдыр бир грипптин жаңы түрүнөн, вирустардан болот да. Демек бул жерде ошол бактериялар грипп ошондой баягындай вирустар менен биригишип, кандайдыр бир эмелер менен, клеткалар менен ушундай ДНК эмелери менен алмашып, өтө бир коркунучтуу ушундай вирустарды пайда кылат да. Ушул военная тайна деген орустардын передачасы бар. Ошондо 2006-жылы айтышыптыр да, дүйнөдө ушундай бир чоң коогалаң келатат деп туруп. Эми бул кылмыш, бул эмелер ушунчалык чоң кылмыш болуп эсептелет. Бирок булардын акталганына караганда биз мындай болушун каалаган эмеспиз. Капысынан ушундай контролдон чыгып кетип эмеге айланды дейт. Эми ал кандай болгондугу бизге караңгы. Бирок чынын айтканда ошол бактериялар ошондон ушул кезге чейин эч кандай жок болгон жок. Бул Синтия деп ошол бактерияларга ат койгон. Ошол синтетик Genimox компаниясы. Синтия деген ошо синтетика деген сөздөн алынган. Ушул Синтия бактериялары ушул кезге чейин дагы деле ошол океан сууларында адамдарга жана башкаларга зыяндарын келтирип жашап келе жатышат достор. Мына менин өткөнкү бир берүүлөрүмдүн биринде айта кеткенмин. Ирина Владимировна деген окумуштуу аялдын айтымына караганда, мен ошол мурунку передачамда Ирина Владимировна Ермакованын эмесинде айткан бир вариант катары ошол Синтия бактериялары дагы деле көбөйүшүп, океандардан ушул 2019-жылы август айында миңдеген тонна балыктар четке чыкканда ошол ууланган, Синтия эмесине бактериясына ууланган. Ошол балыктардан кандайдыр бир негизде ошол бактериялар менен коронавирус кошулуп, коронавирус өзү анча көп зыян келтирбей турган, мындай өтө эле коркунучу жок бир вирус болгон. Бирок ушул азыркы кездеги коронавирус өтө башкача. Булардын белгилери дагы кудум ошол синий грипп, көк чума, көк грипп менен ооругандагыга окшошуп кетип аткандыктан ушундай бир көз караштар бар. Ошол Синтия бактериясы менен ошол азыркы кездеги коронавирустардын бир кошулмаларынан чыккан ушул COVID-19 коронавирусу ушулардын эмесинен болуп чыгышы мүмкүн дегендей көз карашты айтып жатышат достор. Ошол менин бүгүнкү айта турганым, ушундай акчанын айынан, акча табуунун, байлыктын аркасынан адамдар эмнелерге гана барбайт, эмне гана коопсуздуктарды сактабай, адамдардын тирүү затка, тирүүчүлүккө каршы бул Синтия бактериясы эч кандай нерсени аябайт. Буларга ошондой организм болсо болду, адам болобу, жаныбар болобу,
ошол 2000-жылдан башталып ушул кезге чейин жасалма бактериялардын согушу, адамдар менен, тирүү зат менен, жаратылыш менен согушу болуп келе жатат достор. Анда эмесе саламатта туруңуздар, өз пикирлериңерди калтырып каналга жазылууну унутпаңыздар.